Радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кезектеги жаңылыктар түрмөгүн тааныштыруу үчүн эфирде аты жөнүм Айжамал Амирова. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Орусиядагы жол кырсыгында каза болгон баткендик 5 жарандын сөөгү жерге берилди. Баткен шаарына ички каттам үчүн 5 автобус алынат. Баткенде жер титирөө боюнча машыгуу өтүүдө. Ага 500 жергиликтүү тургундар тартылды. Санариптештирүү кургагучу оорусун дарылоодо жакшы натыйжа берүүдө. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк. Орусиядагы жол кырсыгында каза болгон баткендик 5 жарандын сөөгү жерге берилүүдө. Буга чейин белгилүү болгондой, Россия Федерациясынын Ульяновск облусунда болгон жол кырсыктан каза болгон 14 мекендешибиздин сөөгү кече 23 августта Кыргызстанга алынып келинген. Анын ичинде 5-өө Баткен облусунун тургундары. Маркумдардын сөөгүн Ош аэропортунан президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев Баткенге коштоп келишкен. Жетекчилер мекендештердин сөөгүн үйлөрүнө жеткирип, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтышты. Бүгүн 24 августта маркумдарды акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтүүдө. Бул тууралуу облустук бийликтен билдиришти. Ошондой эле шейит кеткендердин ар биринин үй бүлөсүнө өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан 300 000 сом материалдык жардам берилди. Мындан сырткары жергиликтүү бийлик тарабынан да акчалай жардамдар көрсөтүлдү. Эске салсак, 21 августта Орусиянын Ульяновск облусунда 14 кыргызстандыктын өмүрүн алган авто кырсык катталган. Дагы 3 жаран жараат алып ооруканага түшкөн. Орусиядагы элчиликтин маалыматында жараат алган жарандардын экөө жалпы палатага которулган. Бирөө жандандыруу бөлүмүндө. Баткен шаарына ички каттам үчүн 5 автобус алынат. Баткен шаарында ички каттамдар үчүн муниципалдык автобазанын балансына гранттык каражаттардын эсебинен 5 автобус алып келүү иши аягына чыгып калды. Жаңы автобустардын келиши менен шаардын башка аймактарына да маршруттук каттам коюлат. Бул тууралуу Баткен шаардык мэриясы Фейсбуктагы расмий баракчасы аркылуу маалымат берди. Белгилей кетсек, Баткен шаарында Баткен Чет Булак, Баткен Кызыл Жол, Баткен Кызыл Бел, Баткен Бужум маршруттук ички каттамдары уюштурулган. Баткенде жер титирөө боюнча машыгуу өтүүдө. Ага 500 жергиликтүү тургундар тартылды. Баткен облусунда жарандык коргонуу кызматтарынын катышуусунда атайын машыгуу өтүп жатат. Машыгууда башкы окуя жер титирөө. Жер титирөөдөн жабыркаган жарандарды эвакуациялоо, жайгаштыруу жана ар тараптуу камсыздоо иш-чаралары жүрүүдө. Машыгуунун планына ылайык алгач жер титирөө катталгандыгы боюнча маалымат түшүп, жарандык коргонуу кызматтары чогулду. Өзгөчө кырдаал учурунда жабыр тарткан жергиликтүү жарандар коопсуз аймакка көчүрүлүп, убактылуу жайгаштыруу пункттарына жайгаштырылды. Программа боюнча Кадамжай районунун аймагында 7,5 балга жеткен жер титирөө катталып, 873 турак үй кооптуу абалга келген. Өзгөчө кырдаалды жоюу жана ыкчам чара көрүү максатында жарандык коргонуу кызматтары менен кошо жергиликтүү элден 500 жаран тартылды. Облуста атайын штаб түзүлүп, облустук жана район шаардык жарандык коргонуу кызматтары катышууда. Санариптештирүү кургагучу оорусун дарылоодо жакшы натыйжа берүүдө. Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги Кыргызстанда USAID уюмунун кургагучукты айыктыруу долбоорунун техникалык колдоосу менен Баткен облусунда кургагучукка каршы кызматка киргизилип жаткан комплекстүү реформалардын иштеши боюнча журналисттерге пресс-тур уюштурулду. Маалымат каражаттарынын өкүлдөрү Баткен облустук кургагучук менен күрөшүү борборунда аталган кызматтын санариптешүүсү менен таанышып чыгышты. Алар облустук уюм бейтаптардын оору таржымалын онлайн режиминде карап жатканын көрүштү.
Ошондой эле оорукананын кызматкерлеринин өз ара электрондук байланышын, бейтаптардын анализдерин жеткирүү системасын, ооруну аныктоодо лабораториялык кызмат көрсөтүүнүн сапатынын жогорулашын, кургак учуктун жаңы учурларын табуу иштеринин жүрүшү менен таанышышты. Ал эми Кызыл Кыя шаардык жалпы дарыгерлер практика борборунда журналисттерге кургак учук учурун башкаруу деп аталган бейтапка багытталган ыкма жөнүндө кеңири маалымат берилди. Уюштурулган пресс-турга республикалык жана аймактык 10дон ашык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты. 24 августка алынган жаңылыктар түрмөгү менен сиздерди мен Айжамал Амирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.